Президент өлкө аймактарына болгон иш сапарларын улантууда. Мамлекет башчы бул ирет Чүй облусундагы Дан агропродукт ЖЧКсына жана фармацевтикалык заводуна барды. Өлкөдө кайра иштетүү өнөр жайына чоң көңүл бурулуп жатат. Анткени Кыргызстандын айыл чарба продукциялары жаатында алдыңкы өлкөлөр менен атаандашуусуна бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Президент региондорду өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясатынын алкагында экспорттук потенциалды кеңейтүү өлкөнүн артыкчылыктуу багыты болуп кала берерин баса белгиледи. Кенен Айпери Саматкызы баяндайт. Дан агропродукт ЖЧКсы өлкөдөгү ири ишканалардын бири. Аталган жай чанактуу дан өсүмдүктөрүн кайра иштетүү жана сатуу менен алектенет. Учурда бурчактын, нокоттун, жасмык, маштын түрлөрү тазаланып, 25-50 килограммдык мүшөктөргө салынып, экспортко жиберилүүдө. Фасолдордун бардыгы биздин Кыргызстандын өндүрүшү, ал эми чечевица, башкача айтканда кызыл жасмык, жашыл жасмык жана ошондой эле бурчак жетишсиз болгондугу үчүн аны импорт катары Казакстандан жана Россиядан алабыз. Бул жерде сиз көрүп тургандай чарала фасоль бар, ак фасоль бар, кызыл фасоль бар, нут, нохут бар. Эко-френдли болгондугу үчүн эч кандай отход чыгарбаганга аракет кылып атабыз. Бул жерден сиздер жемдерди көрсөңүздөр болот. Бардык жемдер Кыргызстандагы айыл чарба, мал чарбасында колдонулат. Кайра иштетилген чанактуу дан өсүмдүктөрү жылына 15 000 тонна сыртка чыгарылат. Продукциянын чоң бөлүгү ЭЭП өлкөлөрү менен алыскы жана жакынкы чет өлкөлөргө экспорттолууда. Ишкананын чийки заттарды алып келүү жана даяр болгон продукцияларды жүктөп жөнөтүү үчүн темир жолго кирме жолдору бар. Компаниянын даярдоочу базасы Талас облусунда жайгашкан. Ишкана учурда жергиликтүү дыйкандар менен иштешүүнү бекемдеп жатат. Ошо бияктагы жакындагы айылдардагы дыйкандар менен иштешебиз. Ошол эле маалда быйыл ошо көлгө жер иштетип, ошол жака тест кылып, айыл чарба жаңы мындай немелерди ошол жака тигип келдик. Ошол эле маалда быйыл ошо нарындагы ат башыга алып барып, ошол жака да үрөөнү жиберип, аларды ошол жакта быйыл ошо нарынын климатына ошо кызыл жасмык өсөбү өспөйбү, ошону азыр быйыл тесттешет. Бүгүнкү күндө Чүй, Ысык көл, Талас жана Нарын облустары чанактуу дан өсүмдүктөрүн өстүрүүгө катышат. 100дөн ашуун кишини жумуш менен камсыздап жаткан ишкананын ишмердүүлүгүн президент көрүп чыкты. Мамлекет башчы аталган жайдын кызматкерлери менен баарлашып оң баасын берди. Кайра иштетүүнү жайын колдоо маселесин мына колго алып каражатты ошого буруп атабыз азыр. Үчүнө биздин чоң мүмкүнчүлүк бар. Биз Кыргыз мамлекети, Кыргыз эли, кыргызстандыктар жалпы элибиз. Биздин мамлекет айыл чарба продукция боюнча биз бардык мамлекеттер менен, чоң мамлекеттер менен конкуренция кылганга биз мүмкүнчүлүгүбүз бар. Үчүндө биздики экология таза. Ушундай ишканалар көп болсо, ошондо Кыргызстандын бардык өндүрүлгөн азык-түлүк кайра иштеп сыртка чыгарсак, жумуш орундар, салык, пенсия, социалдык фондго ар бир үй-бүлөгө да чоң пайда келтирет. Өлкө башчы жер-жердеги ишкердикке жалпысынан айыл чарба тармагына көмөк көрсөтүүнүн жана ушундай ишканаларды колдоо аркылуу өлкөнүн экспорттук потенциалын өстүрүү зарылдыгына мамлекеттик органдардын көңүлүн дагы бир жолу бурду. Президент мындан ары дагы жеңилдетилген каржылоонун каражаттары региондогу ушул сыяктуу экспортко багытталган ишканаларды колдоого жумшаларын баса белгиледи. Акыркы жылдары аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында район, облустарда ишканалар жанданып жатканы рас. Мисалы, жакынкы күндөрү Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан Сокулуктагы Биовит фармацевтикалык заводунун кубаттуулугу кеңейгени турат. Учурда заводдо 6 цех бар. Биринчисинен антибиотиктер чыгарылса, кийинкисинен катуу формадагы дарылар даярдалат. Калгандарынан суюк дарылар, витамин аралашмалары, биологиялык активдүү кошулмалар, медициналык багыттагы буюмдар өндүрүлөт. Эми дагы 2 цех курулмакчы. 2 чоң цех курулат. Жылдык объемы 22 миллион суюк формадагы стерильный препараттар. Ал мына жакында куруу башталат. Сетевой график деп коет. Сетевой график боюнча где-то августтан баштап, Кудай буйрса, башталат. Президент өлкө аймагында коронавирус инфекциясынын жайылуу шартында атылган фармацевтикалык ишкананын ишмердүүлүгү менен дагы таанышты. Заводдо өндүрүш цехтеринин сырткары дары-дармектердин сапатын көзөмөлдөөчү эл аралык стандарттарга ылайык аккредиттелген Япония, Германия, Американын жабдуулары менен жабдылган заманбап лаборатория да бар. Эл аралык стандартка жооп берген курулушу дагы чыгып аткан медициналык буюмдар, препараттар, дары-дармектин бардыгын эл аралык стандартка жооп бере турган эң мыкты сапаттуу
дары-дәрмек чыгып атыр, буюмдар чыгып атыр. Сыртқа да экспортқа шыққанға абдан жақсы мүмкіншілік болып тұр. Ең негізгісі сырттан келіп жатқан дары-дәрмектің орнын өзінен шығарып, ошо конкуренция болғанға, аларға көбесі айтқанда туыстық бере тұрған абдан жақсы жоң завод болып тұр. Келешегі де абдан жақсы екенін көрдім. Биовид фармацевтикалык заводу 2011 жылдан бери Шимадзо япон компаниясы менен тыгыз иштешет. Биовидтин бедели бийик, ишенимдүү болгондуктан алар эки техникасын 2 жылга беришкен. Президент Сооронбай Жээнбеков ишке болгон ушундай мамиле ири натыйжаларды алып келерин белгилеп, өз иштерине берилгендиги үчүн заводдун жетекчилерине жана эмгек жамаатына ыраазычылык билдирди. Мамлекеттик саясат ушуга окшогон импортту алмаштыруучу продукцияны өндүргөн, тышкы рынокторду жана жумушчу орундарды түзгөн ишканаларды колдоого багытталганын баса белгиледи. Японияға барып, бізде Ташибаға алып бардық. Ошол жерде көрдім да, ошол компанияда иштеген адамдардын баардыгы тең өз компания үйүндө көрөт экен да. Үйүндө көрүп, ошо өнүксүн, өссүн, ошо өнүксө жакшы иштесек, айлык коет, жумуш орундар болот. Кийин балдарым иштейт, чоңоюп кеңейсе, элге, мамлекетке жакшы пайда иштейт деген ниет менен компаниясын өз үйүнөн да жакшы көрүп мындай сыйлап бирлешип деген да. Мына бурес ошого да келет абыз. Мына силер деле айтасыңар да. Бул компания башынан баштап иштегенде башында болгонбуз деп. Чоң болгонбуз, Көп ошондой. Айтасыңар да, чоң болгон, бирге болгонбуз деп. Анан эртең балдарыңар окуйт, фармацевт болот, ар кандай болот туурабы? Анан тем более бул эми Кудайга жага турган, элге жага турган эң соо иш ушул да. Ошо ооруп аткан кишини дарылаш, ага дары чыгарыш ар кимдин колунан келе бербейт. Ошон үчүн бул жерде компанияны колдоп, бириңер колдоп, таза ак, жакшылап иштесеңер өнүгүп кетет. Адамдан көп нерсе таасирде, адам фактору абдан чоң. Бул оңдош кыйын да, аппарат оңдош болот, аппарат жаңыласа болот. Бирок адамды оңдош жаңы өтө кыйын да. Ошон үчүн бул компания мына Кудай кааласа келечеги абдан жакшы экен. Мен да тилебиз келаттым. Буюрса Орто Азиядагы эң алдыңкы завод, фармацевтика завод боло турган мүмкүнчүлүк бар экенин айтып атат. Пландарын көрдүм, мен көрүп келдим. Ошон үчүн адамдарга сизден абдан көп нерсе таасир болот. Мына силер берилип иштеп берсеңер, буларны көрдүм, каражат табат экен. Технологияны сүйлөшүп алып келет экен. Ушуну пайдаланып иштесеңер бирге, Кудай кааласа, келесиңер кең болот. Заводдо азыр 104 кызматкер эмгектенет. Продукция ички рыноктон сырткары КМШ, Европа өлкөлөрүнө жана АКШга экспортко чыгарылууда. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 500 миллион таблетка, 100 миллион капсула, 50 миллион порошок жана гранула, ошондой эле 5 миллион сироп түзөт. 79 түр дары чыгарып жатабыз. Анын ичинде 47си жашоого эң керектүүлүүчү дарылардын тизмесине кирген, 47си. Анын ичинде ошол эле муколитиктер, биологический добавкалар бар, антигельминтный, чүчөккө каршы слабительные средства, антибиотики, витаминдин түрлөрү, противоанемический кан немесин гемоглобинин көтөрүүчү темир ичинде составында бар дарылар, противовоспалительный дарылар, гриппке каршы и спазмолитик дарылар. Ошондой эле заводдо ЮНИСЕФтин программасы менен 7 жылдан бери балдар үчүн гүл азык аттуу кошулма чыгарылып келет. Курамында темир, цинк, фолиевая кислота, витамин А, С бар. Муну менен катар жогорку жана биринчи сорттогу унга кошулчу премикс чыгарылат. Заводдо өндүрүлгөн дары-дармектердин дагы бири коронавирус инфекциясына каршы дарылоодо колдонулат. Жаңы цехтин бүтүшү менен жакынкы күндөрү медициналык маскалар, салфеткалар жана бахилалардын сериялык өндүрүлүшү ишке коюлат. Противовирусный ацетамивир уже колдонулат ковидке каршы. Дүйнөдө көп өлкөлөрдө азыр ушуну колдонуп атат. Муну беркинде названиясы Тамифлю. Азыр бизде аслында 1 жыл болуп калды, чыгарып атабыз. Бул мунун Тамифлю сырттан келген препараты 1,5 миң турат, а бизде 700 сом, 700 сом. Экеси арзан. Экеси арзан экен. Биздин дарылар бар арзан. Ишкананы көрүп чыккан президент бул заводдун ишмердүүлүгүнүн мисалында ата мекендик фармацевтикалык өнөр жайдын жакшы потенциалы бар деп ишенимдүү айтууга болорун канаттануу менен белгиледи. Өлкөнүн жергиликтүү бийлиги менен каржы институттарын аталган заводдо кеңейтүү, ички рынокты жана продукцияны экспорттоонун географиясын камтуу пландарын жүзөгө ашырууга көмөккө көрсөтүүгө чакырды. Анткени экспортко багытталган ишканалар жарандарды жумуш орундары менен камсыздап өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошот. Эске салсак, региондордо өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясатынын алкагында
аймагында экспорттук потенциалды кеңейтүү өлкөнүн артыкчылыктуу багыты. Айпери Самат кызы, Жанадил Абубакир уулу, эл ТР, Чүй облусу.